Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан теле сабак көрсөтүүсүндө жолугушуп турабыз. Анда бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Сабакка жакшылап даярданып, көңүл буруп отурабыз. Бүгүн биз 6 глава термелүүлөр жана толкундар тууралуу сөз кылабыз. Бүгүнкү биздин темабыз болсо термелүү кыймылы. Термелүү кыймылынын негизги мүнөздөмөлөрү болмокчу. Сабактын жүрүшүндө механикалык термелүүлөрдү мүнөздөчү чоңдуктары менен таанышабыз. Механикалык термелүүнүн түрлөрүн салыштырабыз. Ошондой эле жаратылыштагы жана техникадагы колдонулуучу бир нече термелүүлөр менен мисалдарын көрсөтө алабыз. Термелүү кыймылын жаратылышта дай барыбыз эле көрүп келгенбиз. Мисалы үчүн бак дарактардын шамалдын негизинде термелиши, селкинчектердин кагылышы, ошондой эле телефон аркылуу сүйлөшүп жатканыбызда телефондун мембранасынын тирилиши, машинанын от алып жаткан учурда машинанын термелиши, булардын бардыгы термелүүгө мисал боло алышат. Эгер сүрөттөн байкап турган болсоңор, термелүүлөр уламдан улам мезгилдин өтүшү менен кайталанып жаткандыгын байкайбыз. Мунун негизинде термелүү кыймылы деп убакыттын өтүшү менен мезгил менен кайталанып туруучу кыймылдарды биз термелүү кыймылы деп атайбыз. Термелүү кыймылы өзүнүн түзүлүшүнө жараша эки түргө бөлүнүп өткөн: эркин жана аргас болуп. Эркин термелүүлөр ички күчтөрдүн таасири астында болсо, ал эми аргас термелүүлөр сырткы күчтөрдүн таасири астында термелишет. Эркин термелүүлөргө мисал көрсөтөлү. Бул шарик тең салмактуу абалынан чыккандан кийин ички күчтүн таасири астында, башкача айтканда оордук күчүнүн таасири астында кыймылга келсе, анда бул термелүү эркин термелүү деп аталат. Ал эми аргас термелүү эркин термелүүдөн айырмаланып, аны тең салмактуу абалдан чыгаргандан кийин сөзсүз түрдө кайрадан күч менен таасир берип туруу керек. Эгер андай учур катталбаса, термелүү бат эле өчүп калат. Мынакей балдар, бул сүрөттөрдүн ичинен кайсылары эркин термелүү, кайсылары аргас термелүү? Албетте, 6 жана 4 сүрөттөгүлөр булар эркин термелүүгө мисал боло алышат. Ал эми калган бөлүктөрү сааттын, селкинчектин, машинанын кыймылдаштары, булардын бардыгы аргасыз термелүүнүн мисалдары. Эркин термелүү болуш үчүн нерсени, бул сүрөттөгү качелияны тең салмактуу абалынан чыгаргандан кийин, эркин термелүү шартталышы үчүн селкинчекти тең салмактуу абалынан чыгаргандан кийин оордук күчүнүн же серпилгич күчүнүн аракетинин астында гана термелсе, анда андай термелүүнү биз эркин термелүү деп атайбыз. Эркин термелүү кыймылы пайда болуш үчүн негизинен эки шарт керек. Биринчи шарт, кыймылга келтирген учурда кайра тең салмактуулук абалга келтирүүчү күч. Бул учурда нерсе термелет. Экинчиси, термелүүчү нерсеге сырттан эч кандай сүрүлүү күчү жолтоо болбосу керек. Ал эми аргасыз термелүү дайыма сырткы күчтүн таасири менен коштолот. Эгер ага сырттан күч таасир этпесе, анда ал өзүнүн термелүүсүн токтотот. Мынакей бул жерде кыз жана бала селкинчекте бири-бирине карата оордук күчүнүн негизинде таасир берип, термелүүнү кыймылга келтиришкен учуру. Термелүүнүн андан сырткары өчүүчү жана өчпөөчү деген эки түрү жаратылышта кездешет. Өчпөөчү термелүүлөр графикалык түрдө сүрөттөлүшүн көрүп турганыбыздай эле, белгилүү убакыттын ичинде термелүү өзүнүн кыймылын жоготпостон бирдей термелүү жасап жатат. Ал эми өчүүчү термелүү убакыттын өтүшү менен улам өзүнүн термелүү кыймылы азайып бара-бара өчүүгө туура келет. Өчпөөчү термелүүлөргө биз аргасыз термелүүлөрдү мисал келтире алабыз. Себеби аргасыз термелүүлөргө сөзсүз сырттан күч таасир этип, аларды бир калыпта алып кете алсак, ал эми өчүүчү термелүүлөргө эркин термелүүлөрдү мисал келтирсек болот. Себеби өчүүчү термелүүлөрдү бир эле тең салмактуу абалдан чыгаргандан кийин кайра өзүнүн ички күчүнүн таасири астында кыймылга келишет. Термелүүнүн түрлөрүнөн сырткары дагы термелүүнү мүнөздөчү бир нече чоңдуктар бар экен. Алардын бири термелүүнүн амплитудасы деп аталат. Термелүүнүн амплитудасы термелүүчү нерсенин тең салмактуулук абалынан эң чоң жылыш аралыгын айтабыз. Амплитуданы болсо
А тамгасы менен белгилейбиз. Демек сүрөттөгү сааттын жебеси жана шар тең салмактуу абалынан чыгып эң четки аралыгына жылса, ошол чекти биз термелүүнүн амплитудасы деп атайбыз. Эгер термелүүчү нерсенин эң четки аралыгы чоң болсо, анда амплитудасы дагы ошончолук чоң болот. Тескерисинче, термелүүчү нерсенин эң четки жылыш аралыгы канчалык кичине болсо, анда термелүүнүн амплитудасы дагы ошончолук кичине өлчөмдө жүрүп олтурат. Термелүүнүн амплитудасынан сырткары термелүүнүн мезгили деген чоңдукту бар. Термелүү мезгили толук бир термелүүгө кеткен убакытты термелүү мезгили деп атайбыз. Башкача айтканда, нерсе тең салмактуу абалынан 0 турат. Ал 0дон чыгып, толук бир термелип келип, кайра 0 абалга келген учурда, толук бир термелсе, ошол учурга кеткен убакытты биз термелүү мезгили деп атайбыз. Термелүү мезгилин чоң Т тамгасы менен белгилейбиз. Формасы болсо Т барабар 1 бөлүнгөн ньо, бирдиги үчүн 1 секундта кабыл алынат. Ал эми термелүү жыштыгы деп 1 секундта убакыт ичиндеги термелүүлөрдүн санын айтат экенбиз. 1 секундта ичинде канча жолу термелсе, анда термелүүнүн жыштыгы ошончо санда айтсак болот. 1 секундта ичинде 1 жолу термелсе, термелүүнүн жыштыгы 1 герц. Ал эми 1 секундта ичинде 5 жолу термелсе, анда термелүүнүн жыштыгы 5 герц деп айта алабыз. Термелүүнүн жыштыгынын формасы ньо барабар 1 бөлүнгөн Т деген форма менен аныкталат. Бирдиги болсо ньо барабар 1 бөлүнгөн секундта 1 герц деген бирдик кабыл алынган. Эми балдар, силерге суроо. Маятниктин термелүү мезгили 0,2 секундта болсо, анын жыштыгы канчага барабар? Формуласын эсиңерге салабыз. Ньо барабар 1 бөлүнгөн Т. Демек, термелүү мезгили Т'нын ордуна 0,2 секундтаны коебуз. 0,2 секунд койгондо 1'ди 0,2 секундтага бөлсөк 5. Демек, маятниктин термелүү жыштыгы 5 герцке барабар. Убакыттын өтүшү менен мезгилдүү кайталанып туруучу кыймылдар. Бул кайсы чоңдук? Сүрүлүү, серпилгичтүүлүк, термелүү, жыштык. Албетте, убакыттын өтүшү менен мезгилдүү кайталанып туруучу кыймылдар термелүү кыймылы деп аталат. Кийинки суроо, сүрөттө кайсыл термелүүнүн кыймылы көрсөтүлгөн? Кайсы графикалык түрдөгү термелүү көрсөтүлгөн? Жылуучу, өчүүчү, өчпөөчү, серпилүүчү. Эгер эсиңерде бар болсо, сүрөткө жакшылап маани берсек, эркин термелүүгө мисал боло алчу өчүүчү термелүүнүн мисалы келтирилген. Жыйынтыктоо. Демек, бүгүн биз темабызда термелүүлөр тууралуу тааныштык. Термелүүлөр убакыттын өтүшү менен мезгил менен кайталанып туруучу кыймылды биз термелүү кыймылы деп атадык. Андан сырткары термелүү эки түргө бөлүнөт экен: эркин термелүүлөр жана аргасыз термелүүлөр. Эркин термелүүлөр тең салмактуу абалынан кийин өзүнүн ички күчтөрдүн таасири астында кыймылга келсе, анда бул термелүү эркин термелүү деп аталат. Ал эми аргасыз термелүү болсо, сөзсүз түрдө сырттан тынымсыз күч таасир этип туруш керек. Ал эми өчүүчү жана өчпөөчү термелүүлөргө болсо, булар эркин жана аргасыз термелүүлөрдү мисал келтирдик. Алардын графикалык түрдө берилишин дагы байкап өттүк. Ал эми термелүүнү мүнөздөчү чоңдуктарга термелүүнүн амплитудасы, термелүүнүн мезгили жана термелүүнүн жыштыгы менен тааныштык. Эң четки жылыш аралыгы, термелүүчү нерсенин эң четки жылыш аралыгы термелүүнүн амплитудасы деп аталат. Ал эми нерсе бир толук термелүүгө кеткен убакытты термелүү мезгили деп аталат. Термелүү жыштыгы болсо, берилген убакыт ичиндеги термелүүлөрдүн санын термелүү жыштыгы деп айтабыз. Силер өзүңөрдө саатты же болбосо колуңарга шарик менен жипти байлап алып, ал нерсенин термелүү мезгилин жана термелүү жыштыгын аныктасаңар болот. Бүгүнкү тема түшүнүктүү болсо, сак саламатта калгыла, кийинки сабакта жолугушканча.